Bismillahirrahmanirrahim. Bizim taykelerimiz var. Alarga davet etsek bolabı. Jaşı 40'tan ötkön, kedi içip turat. Özümdün yaşım 21'de bolot. Men bugün emeden oşol Adab-ül Mufratlı Şeyh Muhammed Sadık Muhammed kitabını okup atıp oşondan atenege jakşılık kılуу, alarga hikmat menen davat kılуу degендagi jeri var eken da. Biz atenege davat kılbaş керек деген түшүнүк бар, урматтуу бир тууганым. Бул деген барып сен намаз окуду айтпаш керек деген сөз да одон өтүрдү. Бирок ошолорго жете турган бир сылык тил менен, мындай ошолор ыңгайлуу маселе менен айтса болот дейт да. Ошол ошо жакшылык дейт. Жетелеп барып, сабактарга барып, талимдерге барып, мисалы умрага барып келип, үйгө жакшы китептерди барып коюп, адамдар менен тааныштырып, ошолорго дават айта турган шарттарды жаратып берүү атенеге кылган жакшылык. Тайке дагы мына ушундай. Ага айтпаш керек деп таптак урунчупай койбош керек, айтыш керек, бирок ошого ылайык жол менен, тартип менен деген сөз. Мамлекеттик кызматкерлерге ишкерчилик менен алектенүү болбойт экен. Мамлекеттик кызмат иштеп өзүн эме каттатып иштесем болобу дейт. Бардыгы ошентишет. Бардыгы ошентишет. Анан эми негизи мамлекетте иштеген адам иштесе болбойт деген жеке менин пикиримде шарият боюнча ыңгайсыз мыйзам түзүлүп калгандан кени бул жанагы коррупцияга жол тосуу деген сөз. Бирок ошону менен кайра көбүрөөк коррупцияга жол берип коюп атышат. Анткени бул бир тууганына каттатат, бизнесин, депутаттардын бизнестери бар, башкалардын бизнестери бар. Баары эле билебиз да, мына пайпак сатат, мына көз сатат, мына эт сатат, мына май сатат. Баарыбыз билебиз бизчи. Мына шоколад сатат, мына аялдыкында, мына чоң энесиники, мына кайненесиникинде, ажырашып кеткен аялдын тайжесин, жээниники, элдин баары эле билет. Кыргызда кичинекейбиз. Баарыбыз сойго барганда билип алабыз бирибизди бирибиз. Ошон үчүн мыйзамды кайра карап чыгыш керек. Мен ушундай сунуш кылат элем. Бирок ошого чейин мыйзамды аткарыш керек. Анткени мыйзам мамлекетке биз мындай бир башаламандык болбош керек да. Бирок ушундай болуп калган учурда анда акыл эсиң айтып жардам бересин, ошол ини ишти жүргүзгөнгө туура келет. Аны мыйзам албетте четке какпайт. Бирок жеке менин пикиримде ошол нерсе кайра коррупцияга түртө турбаттуу бир тууганым. Деп айтсам бирөөлөр чубагажы мамлекеттүүлүккө каршы дейт. Мен каршы эмесмин, урматтуу бир тууганым. Бирок мен Кыргыз Республикасынын паспортун көтөрүп жүргөн бир убакта не только жөнөкөй дип паспортундагы бар болчу, ушундай адам катарында мен деле сунуш кыла алам. Ушул мыйзамды кайра карап чыгыш керек. Бизде налог маселеси өтө катаал болуп калган. Кээде эмне жанагыдай экинчи чорный бухгалтерияга өтүп кетет. Ошол мыйзам катаал болгон себептен, урматтуу бир тууганым. Мыйзамдардын бардыгы адамдар жашоосун жакшыртууга арналыш керек го. Демек бул да кайра каралып чыгыш керек деп мен айтат элем. Мен апамды умрага апарып келгим келип атат. Ошон үчүн Мединага барганда пайгамбардын кабырын эки сахабанын мүрзөсүн көргүзөбү дейт. Ал жабылынган, тосук турат, мындай көчөгө менен көрө албайсыз. Тушуна барасыз, Угуттоого барасыз, Арафатка барасыз, Жиддага барып Хавенебиздин мүрзөсүн туура алып айтасызбы? Хавенебиздин мүрзөсү деген жер бар Жиддада. Анан апарган адамдар апарып көрсөңүз болот. Жөн эле тосулуп турат, мындай кылып тегиз эле жер турат, мен көргөм. Палестин мамлекетиндеги Акса мечитиндеги таш жерге тийбейби? Жерге, урматтуу бир тууганым, ал тийбей турат. Тийбей турат дегенде кандай тийбей турат? Мисалы үчүн мына кайрак таш турбайбы? Таш ушундай турганда жанагы жердечи. Анан ошол ташка келип, анан пайгамбарыбыз ошока келип Исра. Анан Ме'раж болгондо ошол таштан анан Бурак деген атка, улоого чыкканда, анан таш дагы жөнөп калганда көтөрүлүп момундай болчу. Бирок үзүлгөн эмес да. Мындай көтөрүлгөндө эми айтылган сөздөр боюнча. Сен каяка дегенде, мен дагы дегенде, сен чыкырылбадыңбы дегенде, аны артка кайтыш кыйын болуп калып, ана ошол ойдон туруп калган дейт да. Эми ушинтип турат дейт. Эми ошону изилдеп көрсө, ошол ташты ушинтип турганы мында чоң салмагы менен физикалык кубулуштун акылына сыйбайт экен да. Анткени чоңдуктан бул карс деп түшүп кетиш керек экен да, көрдүңөрбү? Мисалы үчүн мындай бир андагыдай кийин типкен жипке мисалы үчүн 1 килограмм байлап койсоң түшүп кетиш керек. Ошол сыяктуу бул жана физиканын мыйзамдарына сыйбайт дейт да, ушундай болуп турат. Анан ушул жерге барып, аялдар барып айланып, анан аялдар көбүнчө мындай сезиммен ойлонот да. Биз урматтайбыз аялдарды. Анан кийин кээ бир сөзүм туура эмес жака айрыкча звонок ушинтип чыгара берет да. Анан боюнда бар аялдар барып түшүп кетет да, боюнан түшүп калып, 5-6 ушундай факты болгондон кийин анан бул жер толтуруп койгон кирпич менен. Азыр тосук мына көрдүңөрбү? Азыр барсаңар таштын бул жагында намаз окуп кайра кетесиңер, бирок тиги көрүнбөйт дегендей болуп. Бирок жерден бөлүнүп турат деген сөз натура сөз. Түшүндүңөрбү? Мына ушундай. Ошонун өзү керемет, урматтуу бир тууганым. Аксада, Палестинде. Анан кийин жанагы эки деңиз бири-бирине кошулбайт. Эми интернетке кирсең ошол бар.
Эки деңиз кошулбай даже балыктар өтпөйт дегенди ошодон карасаң болот. İstanbulга пайгамбарыбыз барган жер. İstanbulга пайгамбарыбыз келген эмес, Абуайп анан Сари келген. Урматтуу бир тууганым, апасы умрага апарып келеткен, Кудайым кабыл кылсын, апанын кызматын кылган жакшы. Эң чоң арманым мен ата-энем апара албай калганым ажылыкка, умрага. Атам былтыр барып келди, бирок апам бара албай калды. Allah'tan razı olsun. Keçe günü Maral Radyosu'da sizin Bahreyn'e İslam finansı boyunca bara turgan saparınız uqtuk. Oşol iş boyunca malumat bere alasızbı? Gelgende enge örek bereyin. İnşallah. İnşallah. Gösteyip ketmesin, aytırırsın. Eğer üy bülü ajırashıp ketişse ortadaki baldar enesinde kalat. Birok enesi şariat boyunca tarbiya bermese balan atası alıp alsa bolağı. Eğer enesi arak içip argin menen jürüp köçöge çıkıp alsa, anda anı çoğun enesi qaraydı. Tay enesi qaraydı, tayne. Anan taynede oşonun tartibi ökö bir demek. Onun enesi balası bir almalı şüphette. Taynede oşonday olsa anda tayaca qaraydı. Taynede oşo üçö çoğulaça turgan bolsa, anan çoğun eye gelet bala. Birok bardık uçuda karajat kamsızdagan ata bolot. Birinci ene qaraydı. Ene erge tiyip ketse, je ene karabay baştarsa, je ene buzuk jolda жүрсө, tayne götöt. Tayne ушундай жолдон баш тартса, же бузук жолдо жүрсө, же баш тартса, же жанагыдай эме болсо, же башка динге өтүп кетсе, таяже өтөт. Таежеден кийин анан бул эми биздин шариятыбыздагы маселе, урматтуу бир тууганым. Мен айтып аткан сөз шарият. Анан бирөө мени соттойм десе болбойт сөзүм менен. Китептерди соттош, ошо өтүп кеткен Шейхул Ислам Маргынайны соттош керек, мен эмес. Мен ушуну айтып атам. Ушинтип айтыптыр деп айтып атам да. Анан жана мен сотко берем дегенде ругубасын деп атканым. Мен айткан сөзүм бардыгын китептерде айтамчы. Алар өтүп кеткен 5-чи кылымда эле. Bir yerde hat var eкен, bir meçitleri tartipti bölökçe okuşat dep, oşol meçitlerin adreslerini siz tak жазып эле, muftiyatка барып эле киргизип коюңуз. Palançançı rayonda, Palançançı ayılda мындай деген meçitin imamı var. Oşol namazı çota nite okuyup dep жазып киргизсеңиz, алар карап керек болсо алмаштырат да. Kur'an okuganды үйрөнүш үчүн kimge кайрылыш керек? Kur'anды билгенге кайрылыш керек. Бардык мечитте карылар бар. Ушулай үйрөтөт иншалла. Эң жакшы даватка чыксаңыз мажбурлап үйрөтүп коюшат. Кет неме кылабыз деп эле, музакара кылабыз деп отуруп. Namazды эми үйрөткөн адамды имамдыкка чыгарса боло үйрөнүш үчүн, эми ошол эми үйрөнгөн адам таптакыр үйрөнбөгөн имам болот да, боло берет. Биздин айылдык эски мечиттин ордуна спорт зал курулуптур, ошол тууралуу айтып койсоңуз дейт. Эгерде шарият боюнча кайсыл бир жер мечитке деп берилсе, ошол мечиттен башка иштетилбейт. Эгер мечит бузулуп кетип ортуна спорт зал курулса, ошол спорт зал мечитке таандык спорт зал болуп эсептелиш керек. Бирок ошол жер мыйзам боюнча эмне деп берилген? Балким ошол жер мамлекет тараптан 49 жылга деп берилген же 20 жылга деп берилген болсо, мөөнөтүп бүткөн кайра алса болот. Бирок бир отолу мечитке деп берилсе, бул вакыф болуп калат дагы, аны башка иштеткенге болбойт, урматтуу бир туугандарым. Мына ушундай. Армияга кетип атам бир айга сакал алуу талап кылып атышат дейт. Атышат атамдардын баана жыыны кош керек. Жатышат жатам деп. Түшүнүктүү, ошондо туура болот. Мына көрдүңүзбү, мааниси бирдей эле. Атат жатат, атышам жатышат деп. Мен эмне кылайын? Эми алганга туура келет. Аякка барбаса, армияга барбаса ишке албайт азыр деген урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн жан багыш фарз болот, мамлекет багыштагы фарз болот. Армияга барып чиновник болбосоң, анда башка бирөө барат, анан ошол болсо иш кылышы мүмкүн. Ошон үчүн сен барышың керек ошока. Ошого иншалла жакшы болот. Söz tamgalardan kata ketсе, алдын ала кечириңиз дейт. Рахмат. Айтайын дегеним, ушундай бир ой келди. Биз канчалык адамдарга дават кыла берүүбүз, мисалы Кур'ан аяттарын, хадистерди айта берүүдө ошол угуп айткан адамдардын жүрөгүнө кандайдыр бир даң салгандай окшойт. Эми ошол сөздөр анын жүрөгүндө өнүп чыгышы дан дейт да. Урук дегени жаратуучу Алланын колунда экенин сездим. Ушул ой пикиримдин чындыкка жакындары барбы? Суроо катары дейт. Адамдын оң сол ийининде ар бир сөз оңдогон жок, бирок туура сөз үйрөнүп алыш керек. Ийин дегенде ый менен жазылат. Ийин деп,
iyin dep. Her bir sözdü jakşı jamanın bölüp жазып berişteler bar. Oşolor bizni misalı qarike, alım degele din jaatında minnet kılgan adam balasının sözdörü kitaplarından beri okugany bari жазылышка kala berebi. Ova жазылып kala beredi. Anan en aytkan tuğra. Hidayet Allah'ın kolunda biz sebepçi gana bolabız. Oşonuň üçin men munça adamды kirgizip koydu aytılınbayt da biz aytabız deybiz. Anan Kuday Taala oşolarga hidayet beredi. Esiňen çygarbagynyň bul kasiyetli söz. Em sihirdi aysan göbürü jakta bir sihirdi söz. Antkeni bul jandy söz urmatly bir tuğanım. Oşonuň üçin egerde sen biröge bar dawat kılıp aytkan bolsaň, çyn yürekden aytsaň, al sözdü daga kayrılıp gelet. Anan atçotun sen suraba. Ha? Sen imanга kirgizdin aytkanga жооп бересиň, oşoga mildetlüsün, atçotga mildetlемесsin sen. Oşoň üçin ayt dedi. Köp unda köp boldurmatdy bir tuğanım. Bir jolu sabakta otursa kaside, sabakka gelip жүргөндөр bar da. Biröge geldi, men dedi Cumgaldan geldim dedi. Ayıldı mektep tutup geldim, men dedi geldim, uşu emege muzikaga ırçı boloyun dep atam dedi, jakşırdaym dedi. Anan sabagыңызга keletkan eken balдар menen gelip kaldım, kanday osiyat beresiz dep suraptır menden. Ben esinde bar şolçu, sura esinde turat dagı da жаңырып turat. Ana men aytdım, egerde sen ünüň boluşunda kuuljuturday turgan bolsaň, başka bolsaň, birok talantyňy başka jaka jumuşsak bolat dedim. Sen Kur'an okubaysınmı dedim. İslam üniversitesine bar girsen o şerde Kur'an okutat dedim. Anan dep anan oşo oýdan ketdi. Anan muno kuruldu. Muna 1 jyl bolupdyr. Былтыр 27 январда kirgen ekenbiz. Ha? Anan bir kары gelip imam bolup kaldı bizge. Bunlar men çok okugan. Anan bir sonunu okut bana jagat. Kıratıça. Sonuna okuyt. Al bolat eken bunların dostu. Hazır yerden de okup atat. Yerden de okup atat. Koçkorluk. Ha? Ben Koçkordan emes be, kaktan? Narın rayonu. Narından eken. Koçkorun nar jagынан eken, geçiresiňer. Aytır şunday masele, gördüňbü? Egerde tuğra bagat. Abu Hanif şunday bolgan. Abu Hanif şunday bolgan. İmam Bukhari şunday bolgan. İmam Bukhari fiqh okup жүрse biröge gelip aytkan, senden hadistin yıldızın görüp duram, sen hadis oku degen bir o söz menen girgen, oşo menen virus siyaktı girgen de bu uyutku dep ayt, virus aytpayбыз, oşol adamga tasir beret durmatdy bir tuğanım. Oşo ayaga jakşı sözüňi. İmam Abu Hanifa soğudegar bolgan, biznesmen bolgan, bay. Anan biri aytkan, sen ilim okusaň senden bölök bir de çıgat dep, estu adam çynyklastan aytkan, oşondan girip oýlanyp, anydan da bunu aklında fıktan da alıp, hazır nomer 1 fakih bolup oturat da. Geçe Sooronbay Jeenbekov, janağı Taşdemбек Akmatbekov, geroy, 3 jol geroy. Oşonu kabul aldı. Ekөөsü Taşdemбек Akmatbekov. Aytotpay, men zootechnik ubagymda oşo kişi kabul algan eken. Oşo kişi jogorku kengeştin men çoň bolup turgan bizde. Ha? Azırkı spiker boldu. Oşunday bolup turganda şunu jol anda zootechnik eken bu kişi. Muna azırkıça kabul alıp otur. Şonuň üçin hiç kaçan anday neme deberiş gerek, adamdy tömön gurubaş gerek, jakşylyk ümit üzböş gerek, ayta beriş gerek. Oşol jeti uyup bir günde çınar bolup çıga turmatdy bir tuğany. Uşul jaka biz geldik bu ýaka. Bir jön jer. Anan taksirym. Gerwegen taksirym bul emenin tukumu kim tukumu ayta, Jaylyp atym tukumu da. Ama aty kim taksir özüňiz? Keňeşbek eýes. Keňeşbek muna dawatçy, Hudaýym bergen adam. Anan men gelsem jer berewdi taýaktan beri jokdap ketip kaldım. Birok niyeti var eken, anan bir gün ayta Saýit baýmy, sen meçitiň salyp başladyk dep. Ben gelip o kafeni görüp alypmyn, o jolun boýunda. Men aýtdym, şunda da beş al kafe tutpayby. Desem naragarak girsen deyit. Gelsem mundan kurup açypdyr. Emesin. Fundament toýgana jok gelip nara garadyk, beri garadyk, başga galdyk. O şerde saak bolup atat da. Niyet gerek. Oşoň üçin innemel amal bin niyet, her bir iş niyetke jaraşa. Sen aýta ber, meni sözüm uga ukpayby de ber, al Hudaýdyň işi kalgany. İçinizden okuğunuz degen jakşı nerse var eken, ayaba jakşı eken, men bunu bekitip koyam özümü, tumarda kılıp inşallah. Ayaba jakşı eken bu. Sizge Allah razı olsun, sizin sabahınız daim okuyabız, namaz okuyabız, sizin akıl nasihatiniz jana oy pikiriňizdi bilүү üçin bir neçe suro berүүgө urusat etiňiz. Birinci suro. Kübösüz nikah kıyуу durus emes, jaraksız dep eseptelinet. Kübösüz talak berүү emne üçin düşüp kalat. Kur'anda talak surasındaki ayatda iki adilettүүnü kübö kılgıla dep aytylat deyt. Men kıskaça жооп berem, birok kийинки saatda ilimi жооп berүүgө hareket kılam buga.
Кээ бир учурда талакка дагы күбө керек болот, анткени жанагыда соттошуу учурунда керек болот. Булчу. Бул мурас бөлүш керек, башка болуш керек, болбой калбаш керек деп анан кийин аял ажырашып кетип калып, анан кийин идда чыккандан кийин келип туруп, мен мунун аялы болчум, ошон үчүн мага мурас бөлүш керек дейт да. Мисалы үчүн аял күйөө жашап атат, күйөө өлүп калды. Мисалы үчүн анын $8 миллион бар, күйөө өлүп калса аялы 8ден 1 алат, демек буга $1 миллион тиет. Эми аял менен күйөө ажырашып кетти. Идда 3 ай бүткөндөн кийин же 3 ай бүткөндөн кийин анан эр өлдү. Аял келди, уже мурас ала албай калат деген сөз да. Абар өлүп калды. Эми ошондо аял келип туруп мен ажырашкан эмес элем, мен аялы болчумун десе, анда казын алдап $1 миллион алып алат да. Аялдын жаман экенин билип, күйөө ошон талак бергенде эки күбөнү келтирип коет. Анткени казы дайыма эки күбө менен кабыл алат эмес иш-чараларды. Ошон үчүн керек болот. Бирок талактын түшүүсү үчүн анын кереги жок. Туура никеге эки күбө керек. Бирок никенин кыйылышы үчүн күбөлөр фасык болсо дагы жарай берет. Бирок ошол кыйылынган никеге күбө берген күбөлөрдүн күбөлүккө өтүш үчүн ала таква болуш шарт. Нике кыйган эки күбө өттү, эки алкачты өткөзүп койду. Деп окуп өтүп коюшту. Боло берет мисалы үчүн. Анан казыга барып ошону далилдеп бериш керек болгондо, казы булардын күбөлүгүн кабыл кылбай калат, урматтуу бир тууганым. Ушундай бир тонкий маселе бу. Эмне себептен бир маалда 3 талак күбөсүз талак түшүп калат? Бакара сүрөсүндө талак ажырашуу 2 рет деп айтылат. 2 рет түшүндүрүп берсеңиз дейт. Бир жолу Централь мечитке келди, Маккадан келип чачырап ушинтип селдем оруп сүйлөп атсам, бир чал сүйлөп туруп, "Ат-талаку марратан" деген түшүндүрүп бериңиз деди. Бул чал каяктан билет? Баягыдан бери сөзүм бар, экзамендеп койду деп кыжырат болуп кеттим. Көсөн окатты табышка экен. Анан Меккеге бардым. Жүрсөм агыш баягы агышка чыт кемпирөккө. Эми ушунчалык ынтымак, бу канча 90га чыкканга чейин болсо 20-70 жыл сүйүшпөгөн экен булар да. Бир-бир ушундай сүй жакшы көрүп урматтап жүрөт. Анан чал өтүп кетти. Анан кийин Москвага барсак, ошол жерде бир таксирибиз бар экен, ошону неберesi экен. Качан батан ошол жерде кызматта жүрөт да, ошо иштейт, башка кылат. Барганда корошуп туруп барган, азыр деген абдан чоң ишканасы бар, башкасы бар. Мен аябай таң калдым. Демек, жакшы адамдардын батасы менен болсо, бул жакшылык кыла барат экен да. Айтор, бул деген сөз, эки талак деген сөз, эки талак бергенден кийин дагы жашай аласың деген сөз. 3 талак жашоо жок деген сөз, урматтуу бир тууганым. Бирок бир 3 талакты бир айта турган болсо, урматтуу бир 2 талактан кийин кайра нике кыйылынбайт сага деген сөз. 2 талак бердиңби? Анан кайра дагы талак бере турган болсоң, ошо менен бүттү сага. 2 талак бергенден кийин акыркы мүмкүнчүлүгүң калды, дагы бир талак берсең, жашоо токтойт деген сөз болот. Негизи. Бирок 3 талакты сразу күбөсүбү талак түшө берет, анткени талакка күбө шарт эмес. Айттык, шарт эмес талакка күбө. Сиз дайым айтасыз, нике кыюу жеңил болсун деп, эмне үчүн талак берүү андан да жеңил болуш керек деп, урматтуу бир тууганым. Эмне үчүн нике жеңил болуш айтасыз дейт. Эмне үчүн талак дагы жеңил болуш керек деп. Кандай хикмат бар, ким айтып берет? Эмне үчүн талак ушундай жеңил болуш керек дейт? Ошон үчүн талак жеңил болобу? Бузулот да. Никеде канчалык кыйналса талак берип кыйналат. Кандай? Уксаңар, жакшы айтты. Алдыңда арал көзү өтөп, телегөндөн ошо талак берсин, ошо жеңил болгондо талак берсин. Көрдүңөрбү? Адам акыл эстүү болуп никеге туруп атканга калыгын берет, той кылат, башка кылат, жоопкерчилик алгандан кийин уже жоопкер эркекке берилет. Талак никеде эркек аял экөөдөн эки тараптан келет да. Талак бир тараптуу эле болот да. Бир тарапка түшүп калат, ал аял караса каалабаса талак түшүп кала берет да. Аял жок биякта. Мара кичине кыйыныраак болуп аткан аялдын маселеси болгон үчүн, эки тараптуу болгон үчүн бир аз татаалыраак болот да. Бул талакта бир тараптуу эле. Анан аялдын пикири жок, эркектин гана пикири болот талак берген учурда, мисалы көбүнчө. Анан эркек жанагы башында чыгым көтөргөн үчүн талак бергенге дайым учурда эле батына бербейт да. Анан аялдар адатта көбүнчө өздөрүнүн жанагыдай сезимдери менен мамиле кылып жиберсе, эгерде аз аялдарга талак бер десе, отургандарыбыз кичине кеч калып калсаң, эмнеге 10 жарымда кеч калдым талак берип коюшуң булсаңачы. Эркекте талак бербейт, урматтуу бир тууганым. Жадабатка чыгып кетип калсаң, сенин даватың жаман күйгүздү деп талак деле берип кое бериши мүмкүн да. Ошон үчүн талак берүүнү эркектердин колуна берген дагы эркектердеги токтоолук менен булардын даражасы бирдей эле болуп калат деп ойлойм. Негизи бул хикматтары, сырлары. Сырларды билгенге биз милдеттүү эмеспиз. Шариатта өкүм ушундай деп билсек бизге жетиштүү болот. Элибиз ислам дин боюнча жашоо үчүн жана элибизде ажырашууну азайтуу максатында талак берүүнү кыйындатып койсо болобу. Мисалы, эки адилеттүү күбөсүз талак берүү жараксыз болсо, бир маалда 3 талак, 1 талак болуп эсептелинсе дейт.
Bir mal 3 talak, bir talak bol eseptelense, hem şeriat biz ayta albayız. Sonra bul kebir mazhaplarda, mazhapta 4 mazhapta yok, biroq Indiyalik salafilerde jana Saudiyalik, Misirlik salafilerde uşul var. Egerde 3 talak da oğuzdan bir oğuz menен aysa bir talak esep bolot degen söz bar dagı. Hazretin barın ubagında fatvany alıp gelip oşul taralıp jüret kebir yerlerde, urmatly bir tuğanım. Biroq men aytat elem, mesele anda emas. Antkeni talakты elge aytpay aytıp koyuş delem mümkün, ana zina bolup kete berişi mümkün. Bolgonu biz adamlarga düşündürүү işlerin köbürөөк жүрgüzüşübüz gerek. Nikah maselesinde tandap bere turgan boluşubuz gerek. Eger adamlarga düşündürsök, жүрgüzsök, anda bizdiki janagı talak maselesi, zinakorluk mesele, korrupsiya meselesi, uğurluk mesele, maradörlük mesele, miting meselesi, jumuşsuzluk meselesinin bardığı oruna çökpöçü da. Oşon üçün adamdарды majburlagany keregi yok. Bizde diktatorduk degen söz yok, urmatly bir tuğan. Biz İslam, musulmançılık düşündürüp aytışыбыз gerek. Oşo adama kız berbeş gerek, üylöbeş gerek alardı. Karap görösün. Oşon üçün bilgen jaka beriş gerek. Adamlar özün süygönüňe ti, özün süygönüň al degen al akmakçılık al bolbay turmatly bir tuğanım. Kızın kim gergeti oşonu bilip surap anan keyin bere turgan boluşun gerek. Mine üçün nikeni jaşırбай, açık al dep aytat. Misal üçün erkek bürök aytpasa dagı, biroq ayalın atenesi günge göge tegen biliş gerek. Egerde oşo janagı ayalgın atenesini bilbey, kızın atenesi bilbey göge tegendir, көп ajrашıp ketet da. Egerde kızın atenesi bilse, bul ajrашpay kalıp ketet. Alasın alsan sana jakpay kaldı, kayra ketiresin, hiç kim sen mışıgını piştebeyt. Biroq atası bilip tutsan da jok dep aytat da. Demek aragандай başka mындай sıdkı institutlar işlep tura turgan bolsa, talak berүү kıyındayt da, urmatly bir tuğanım. Tuğra meselelerdi bersem geçiriңiz, elibizge tuğra jol yürüp jatkanыңызga sizge Allah razı olsun deyt. Allah sizden razı olsun. Ben mындай rahat men okudum onu men. Gördüңөрбү, kompüterge жазылынған олуттуу суроо деген söz da. Олуттуу суроо. Кээ-бирөө келет да ушакта отуруп жаза калат. Жок, үйдөн даярданып келет суроого. Мен ошого мына суроолорго өзүм алып калып, балким гезиттердин бирине ушу боюнча жазганга аракет кылам, балким Азия нуска чыгарсам болот, анткени өтө олуттуу суроолор. Намаз кичине окусак болот суроолорда. Жумгалга дейт. Жок, сабактан кийин жумгалга азыр жолуга албайм, анткени мен ушул айда өтө ишим көп чындыгында. Мен өз атамды көргөн эмесмин, азыр өгөй атам жана апам мененмин. Атам жипке муну өлгөн дешет. Дуа кылсам кабыл болот. Албетте кабыл болот. Ал өлүп калган болсо эле капа болуп кетти деген сөз эмес. Кудайым күнөөсүн кечирсин. 4 рекетти сүннөт намаздарда, таравих, жуманы сүннөт жана башка экинчи рекетинде аттахияттан кийин салават сөзсүз окуш керекпи? Сөзсүз эмес, бирок окуган адеп тартип болот. Саждада 2 согончок бири-бирине тийгиш керекпи? Саждага барда 2 согончок бири-бирине тийгиш керекпи? Тийгизге мустахап болот. Талтайган туруп алган адепсиздик болот. Мүмкүн болсо биринчи суроого кененирээк жооп берип коесузбу дейт. Бул боюнча интернетке кирсеңиз, Насат медиа деген бар, ошол жака кирсеңиз, ошо сүннөт намаздар жөнүндө бапта аябай кенен айткан. 1 саат сүйлөсөм керек менимче. 2 жыл мурда мен мастуратым менен сизге келип сураганбы. Сиз 2 байын талак түштү деп кол коюп бергенсиз. Кийин мен кайта дагы айткам талакты. Ошондон бери өзүнчө жашап жүрөбүз. Bir балабыз бар. Мастуратым жана мен эмне кылышты билбей калдык. Жарашкыбыз келет, рахмат дейт. Биздин балдарга жолуксаңыздар, силердин телефонду калтырып, анан мен бош болгондо чакырам приемго, анан сураганга туура келет. Анан жөн эле келип алып мен чарчап турганда мени сурап кой десең сурагым келбейт. Мен айтам, урматтуу бир адам курсак ачканда, тердеп турганда, чаңкап турганда, жарасы келгенде, кофе ичкиси келип атканда, уктагысы келип атканда, сүйлөшкүсү келип атканда, курсак ачканда фатва бергенге болбойт. Фатва берген өзүн хан сезип турганда бериш керек фатваны. Ошондо туура чыгат. Анан айтып койчу деген менен болбойт да ал. Синдром Дауна оорусу жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Аллах разы болсун. Кудайдын сыноосу, Кудайым шифа берсин. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabennar. Amin. Oğur vatkanlara Kudayım şifa versin. Bir rahmetka.